Голый туруп алган дарап өтөбү дейт. Өтөт, бирок нежелательно. Адепсиздик да өтө берет дарат катары, бирок адепсиздик. Аракты шарап деппи? О, аттанага барып туруп, эшектин тезегин алып туруп торт деп десе кандай болот? Я, болбойт да. Атын өзгөрсөңүз да ошо да баары бир. Орозодо аялы менен кошулса болобу дейт. Болот. Илгери болчу эмес экен исламдын башында. Кыйын болчу экен да. Анан кийин боло турган болуп калган. Куранда өкүм келген. Эми кошула бергиле деген. Ошон үчүн ооз ачылгандан шамдан кийин, шамдын азанынан баштап багымдат азанына чейин боло берет. Кабыр азабын ойлоп корком. Анан да жердин кысуусу. Аялым үстүмө чыкса, дем жетишпей калат. Жер кысканда эмне болор экенмин дейт. Жердин иши бүткөндө эки периште дүкүлдөтүп сабап кыз эмне кылам? Кабыр азабы эмес, кабыр жыргалы барбы? Эки периште жакшы манаты тосуп алуу үчүн кандай амал кылышыбыз керек дейт. Бар. Кабыр рахаты бар. Кабыр рахаты бар. Экинчи аялга үйлөнөйүн десем, биринчиси ыраазы эмес. Биринчи аялыма айтпай, экинчисине нике кылып алсам болобу? Ата апама айтпай дейт. Erkek bolsоң айтып үйлөн. Ошо айтканга духуң жетсе, экинчи катынды карай аласың. Болбосо биринчи катын билгенде, экинчи катын юбкасына кирип кетесиң бекингени. Же мунун юбкасына киресиң, буга талак берип коёт. Ошон үчүн экинчи катын алганга ушунда жарай турган болуп, духуң болсо айтып ал. Болбосо алба, сен жарабайсың, ага жете элексиң. Мен ушуну айтып калдым азыр туугандарым. Экинчи аялды алышат, 15 күндөн кийин кызыгы тарап калгандан кийин, чоң катыны билип калдып кетип калгандар көп болуп атат. Бардык өз эркек ойлой берет. Катыны жок учурда. Анан чоң катын келип калганда өзүн таппай калат. Аларга болбойт. Ошон үчүн азыр айтабыз, айтмайынча албагын сен. Айтып, ошону көндүрүп духуң жетсе, анда экинчи катын алып кете аласың. Болбосо алып кете албайсың сен деп айтам мен. Сүннөт кылынбаган обрезание мешитке келип намаз окуса болобу, жаш 30да болот. Бирок таратын жакшылап алыш керек да. Усуланы жакшылап жууш керек, көтөргөн жерлери. Ошол эле. Анан кыйнала берсе барып кичине кестирип койсун бир жерде. Докторлор бар, азыр ошону билет азыр. Эчки каза болуп, каза деп адамга айтылат, өлүк айтылат. Эчки өлүп деп айтылат да. Төрөп, анан каза болуп дегендер адамдардын терминдери, Эчки өлүп, улагы калды. 3-4 күн кечке маарады. Ошол убакта наристем эмгенден кийин аялында сүт ашып калып, жатты. Сүттү төгүп жаттык. Ошол сүттү улакка берсе болобу дейт. Жаңы суроо чыгарыпсыңар да, илгери тоог өлүп калса ичинен тукум чыкса эмне кылабыз деп айтышат элечи. Урушуп бүтпөйт эле малар, муну суроону берет. Улагыңа ошо сүт берсе өлүп эле калсынчы улагың койчу, ошону ичип алып анан дагы эчкини бир тууган деп жүрөсүң, эмне кыласың ошондо? Сиңдим эле дейсиң. Жеңил болуш керек, эртерээк болуш керек колдон келишинче. Канчалык үйлөнүү эрте болгон, сен ушунчалык бири-бириңе көнүп каласың, кийин ажыраш кыйын болуп калат.
Butqa turup alış keyin invalidsiңерби? Butqa turup alayın deydi birovlar uylen dese. Butma turup alayın deydi. Kayra butunga turguncha başka jagın turbay kalat. Ошо менен akıl esim degenim. Al gülkü bирок чындык нерсе. Анда сөз убагында болуш керек. Ошентип отур, анан барды токтоп калат.